Сооротуучу Кудай. 14-июль. Сүйлөсөңөр да, иштесеңер да, баардыгын Теңир Ыйсанын ысмынын урматына, ал аркылуу Кудай Атага ыраазычылык билдирүү менен кылгыла. Бир тууган мындай дейт: мен тамак ичердин алдында гана эмес, сүрөт тартаар алдында да, сууга жуунар алдында да, жакындарым менен жолугушуп жатып да, үй бүлөм менен убакыт өткөрүп жатып да, Кудай үчүн деп айтканды үйрөнүп жатам. Бул нерсе менин күнүмдүк жашоомду абдан кызыктуу кылат. Биз кылган иштерибизди руханий иш жана күнүмдүк иш деп бөлүп көнүп калганбыз. Мисалы, Кудайдын сөзүн окуу жана тамак ичкенден кийин идиштерди жууп коюу. Бирок Кудайдын сөзү баардыгын Кудай үчүн кылганга чакырат. Биз кылган иштерибиз аркылуу бир жагынан Кудайдын атын даңктап жатабыз, экинчи жагынан анын жардамына таянып жатабыз. Кел, бүгүн биз ар бир кылган ишибиз үчүн Кудайга рахмат айтып жана анын даңкы үчүн кылганга аракет кылып көрөбүз. Күнүгө ошентип жатып, ал биздин эң сонун адатыбызга айланат.